Азыркы учурда Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш аеосуз уланууда. Жыл башында президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анын жыйынтыктары кандай болууда? Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден маек алмакчыбыз. Саламатсызбы? Бүгүн бүткүл дүйнөлүк коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Негизи эле ушул Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнүн жыйынтыгы кандай болуп атат? Анын алкагында кандай иштер аткарылды? Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бул коррупция күнүнө карата эмес, бирок мамлекетибиздеги коррупцияга каршы күрөшүүнүн жыйынтыгын 2025 жылдын аягы келе атат. Биз чыгарууга белсенип отурабыз. Быйылкы жылы ушу коррупцияга каршы күрөшүү негизинен өтө мындай орчундуу, улуттуу жана мамлекетибиздин тарыхында болуп көрбөгөндөй чоң күрөштү жаратты. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, коррупция бул кайсы жерде? Коррупция бул жөнөкөй адамдардын арасында эмес. Бул эми коомубузда жөнөкөй адамдардын арасында коррупцияны жараткан негизинен мамлекеттик органдар. Мамлекеттик органдардын арасындагы коррупцияны жөнгө салуу, коррупцияны жоюу, жөнгө салуу же болбосо кайсы бир деңгээлде ошону иреттөө бул биздин негизги милдеттерибиздин бири. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик органдардын арасында коррупция негизинен бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүүдө, аларды пайдаланууда жана алардын жыйынтыгын чыгарууда көп нерсе билинет. Андан сырткары кызматтык абалдан пайдалануунун негизинде жана жеке өзүнүн кызыкчылыгына ошол бюджеттик финансылык каражаттарды өзүнө ыйгарып алуунун негизинде башталат да коррупция негизинен. Мына ошолорду тартипке салуу үчүн бизде көптөгөн жумуштар жүрүп келе жатат. Мына акыркы ошол 2020 жылдан бери урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бийликке келгенден бери айтканы негизги маселеси ушул: коррупцияга каршы күрөш жана улуттук то есть уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш. Ушул эки нерсени биз турмушка ашырып ала турган болсок, коомубузду, мамлекетибизди мыйзамдын чегинде жана элибиздин аң сезим, акыл эс тутумунун негизинде ушуну ишке ашырып ала турган болсок, анда мамлекетибиздеги башка өзгөрүүлөр, өсүү өнүгүү өзгөрүүлөрү тез, ыкчам, ылдам жана натыйжалуу жүрүшүнү баарыбыз билебиз. Ошондуктан өзүңүздөр жакшы билесиздер, айрыкча ошол 2020 баштап 2024 чейин, 4-тün аягы 25 чейин биз негизинен көпчүлүк убактыбызды, көпчүлүк акыл эсибизди, көпчүлүк мүмкүнчүлүгүбүздү ушул чек ара маселелерин чечүүгө жумшадык да. Себеби бул дагы мамлекетибиздеги эң орчундуу маселе болгон. Чек ара маселесин чечсек, андан кийин ички өзүбүздүн коопсуздугу камсыз кылабыз деген маселе туулган да. Мына ошонун негизинде биз 2024 жылдын аягына чейин чек ара маселесин чечтик. Бул коңшу Өзбекстан мамлекети менен жана коңшу Тажикстан мамлекети менен биздин мамлекетибизге ыңгайлуу шарттар менен, биздин мамлекетибизге, эли журтубузга керектүү шарттар менен ошол чек ара маселелери чечилди. Эми 2024 жылдан баштап биз ушул айрыкча коррупция элементтерине каршы күрөшүүнү күчөттүк. 2024, 23, 24 жылдардан баштап иштегенибиздин натыйжасында көптөгөн ууруларды, коррупционерлерди, зыянкечтерди, коомубузга, мамлекетибизге зыянын тийгизген адамдарды биз жоопко тарттык. Жана алардын мал мүлкүн, алардын каражаттарын, алардын ошол мыйзамсыз пайдаланган, менчиктештирип алган мүлктөрүнү биз мамлекетке кайтардык. Бирок ошол эле мезгилде алар жоопкерчиликтен кутулуп кетип атты да. Муну коомубуз да айтып атат, элибиз да айтып атат. Эмне үчүн кече эле могуну камадыңар эле, коррупционер деп. Бүгүн болсо муну аш тойдо жүрөт. Кече эле тигини камадыңар эле, бүгүн болсо монтип ойноп жүрөт. Эч ким камалып түрмөгө түшүп, же болбосо ошо жазасын албай атат. Макул мал мүлкүн алып атасыңар.
мамлекетке. Макул жанагы ошол мыйзамсыз топтогон же болбосо элге зыян келтирип, мамлекетке зыян келтирген нерселерди алып атасыңар. Бирок өздөрү жаза албай калып атпайбы? Силер аларды камаган менен алар мындай кайрадан эле чыгып кетип атпайбы? Кайрадан эле эл арасында жүрүп атпайбы? Буга эмне жооп бересиңер деп элдер бизден талап кое баштады. Бул талабы туура бир жагынан. Элибиздин айткан талабы туура, себеби мен өзүм да ушуга туш болгонмун. Бир чоң эле мамлекеттик чиновникти биз камаганбыз. Эме мурда мындай премьер-министр болуп иштеп жүргөн бирөөнү ушуну камаганбыз. Андан кийин эле бир мындай мероприятияда Кур'ан окутуу болсо керек эле. Ал киши ушу менин жаныма отуруп калыптыр да. Анан мен ушунчалык өзүмдү мындай ыңгайсыз сездим. Туура ал кишинин биз завод фабрикаларын алдык, мал мүлкүн алдык, жана башка айткандай баардыгын алып мамлекетке өткүздүк. Бирок ал киши менин жанымда отуруп калганда ошол жерде жеген тамагым дагы ушул тамагыма, ушу кекиртегиме тыгылып турду да. Ушу отурган столум дагы бир ушул бир нерсе жаман жерде отургандай болуп өзүм такыр жаман сездим да. Себеби дегенде ал адамды биз камаганбыз, ал адам штраф төлөп чыгып кетти дагы. Кечээки коррупционер деген адамыбыз эле менин жанымда отуруп калды. Андан сырткары ошол штраф төлөп, коррупцияга байланышып, коррупциялык элементтерге байланышып камалган адамдар айрыкча мамлекеттик кызматкерлер болгон да. Алар кайрадан чыгып эле штрафты төлөгөндөн кийин кайрадан чыгып соттуулугун жоюп туруп, кайра мамлекеттик кызматка кирип кетип атышты. Анан кирип алып туруп кайрадан повторно деп коет го. Кайрадан эле ошол кылмыштарын жасай башташты. То есть адам оңолбойт экен да. Демек, биз бул жерде ойлондук, биз кайсыл бир орчундуу чараларды колдонушубуз керек. Орчундуу чараларды колдонбосок, бул биздин жасаган жумушубуз финансылык жактан, мал мүлк жагынан пайдасын бергени менен элдин аң сезими тарабынан, ошол коррупцияны жасаганды токтотуу тарабынан көп натыйжа бербей аткандыгын биз да сездик да. Ошон үчүн эмне кылдык? Ошон үчүн урматтуу президентибиздин менен чогуу биз ошо коррупцияга каршы, коррупция элементтерге каршы статьяларды өзгөртүүнү жана бир топ мыйзамдарга чоң өзгөртүүлөр киргизүүнү чечим кылдык. 2024-жылдын аягына чейин ошол мыйзамдарды иштеп чыктык жана кабыл алдык. Президентибиз 2024-жылы 30-декабрда ошол мыйзамга кол койду. Ал мыйзамда эмне деп турат? Эгерде ушуга чейинки мыйзамдарда айрыкча коррупция элементтерине каршы күрөшүү мыйзамдарында 14-15 статья бар. Так, ошол ал статьяларды айтып берем азыр. Ошол статьяларда колдонгон, колго түшкөн, ошол жанагы колго түшкөн дегенде булар ошол статьялар менен айыпталып, анан кийин күнөөсү толук далилденген адамдар штраф менен бошоп кетип атты. Эмне үчүн? Себеби эгерде ал адам өзүнүн кылган күнөөсүн мойнуна алса, келтирген зыянды толуктап берсе мамлекетке, жана тергөө кызматы менен кызматташкан болсо, эгер ошол 3 тергөө элементтерин ал аткарган болсо, ал соттон мыйзамдын чегинде штраф менен бошогонго укугу бар. Болуп калды да. Анан сотторго барат, соттор аларды штраф негизинде анан чыгарып жиберип атышты. Же болбосо пробационный срок берип атышты. 1 жыл, 2 жыл баягы условный срок берип атышты. Эми ошонун баарын өзгөрттүк. Азыр жаңы кабыл алынган мыйзамда ошо күнөөлөнгөн адам өз күнөөсүн мойнуна алса дагы, тергөө кызматы менен кызматташса дагы, келтирген зыянды ордуна койсо дагы, ошол коррупциялык статьяда каралган сроктун жарымын түрмөдө өткүзүш керек. Эгерде ошол анын коюлган коррупциялык статьяларынын негизинде 12 жылга каралса, срогу каралса, мөөнөтү каралса, ошонун жарымын 6 жылын түрмөдө өткүзүш керек. Сөзсүз түрдө.
Себеби коррупцияга каршы мыйзамдардын статьялары 7 жылдан жогору да. Эгер 7 жыл каралган болсо 3,5 жыл түрмөдө олтуруш керек. Мына ушуларды биз өзгөртүүлөрдү кабыл алдык. Бул баягы коррупцияга каршы мыйзамдарды күчөттүк. Андан сырткары дагы бир нерсени кабыл алдык. Ошол коррупцияга шектелип соттун чечими чыккан адамдын жакын бир туугандары, жакын дегенде бул бала чакасы, аялы же күйөөсү жана бир туугандары мамлекеттик кызматтан тез аранын ичинде алынат. Жана кийин алар мамлекеттик кызматка кайра кабыл алынбайт деген нормаларды киргиздик. Бул мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзам бар, ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргиздик. Ошонун негизинде мындан ары кандай болуп калды? Эми азыр бул жаңы кабыл алган мыйзамыбыз 21 январь 2025 жылдан баштап күчүнө кирди. Ошонун негизинде 21 январь 2025 жылдан кийинки жасалган кылмыштар болсо, коррупциялык элементтерге байланышкан кылмыштар болсо, ал адамдар эми ушул катаал күчөтүлгөн мыйзам негизинде жоопко тартылат. Дагы бир жолу белгилеп айтайын, мындан ары бир дагы коррупционер, мамлекетке зыян келтирген зыянкеч эч качан эмеден кутулуп кете албайт, түрмөдөн кутула албайт. Түрмөгө түшөт, бала чакасы, жакын туугандары мамлекет кызматтан алынат. Ушундай чоң жаза кылдык да. Ошону менен быйылкы жылы ошол коррупцияга каршы күрөштү жаңы мыйзам менен 2025 жылы аягына чыгарып атабыз. Ошонун негизинде эгерде толук бойдон ала турган болсок, биздин 5 жылдык ошол коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүнүн натыйжасында мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык мал мүлктү, акча, финансылык каражаттарды мамлекет кайтарып бериппиз. 1000ден ашык ар түрдүү ишкана, мекеме, объектилерди кайтарып бериптирбиз. 30 000 гектардан ашык жерди кайра мамлекеттин менчигине кайтарып бериппиз. Булар эмне үчүн ушунчалык чоң масштабтагы коррупция Кыргызстанда болуп кеткен? Эмегер ушуга көз жүгүртүп ушул боюнча ойлоно турган болсок, эң негизги маселе бул мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү аркылуу талаптануу маселеси башталганын билесиздер. Бул маселе 1992 жылдан 92-93 жылдардагы баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекеттик мал мүлктү приватизацияга берип, менчиктештирүүгө өткүзгөндөн кийин ушунчалык мамлекетти талаптануу күчөгөн. Бул талаптануу эмнеге багытталган? Эң негизинен менчиктештирүүнү биринчиден элге кыянатчылык менен жүргүзүлгөн да. То есть менчиктештирүү элдин колунда эмес, кайсыл бир топтун мамлекеттик органда иштеген адамдардын, анан ушундай шылуундардын гана колунда калып кеткен да. Элибиз 20, 30, 50 жылдап топтогон байлыкты, мал мүлктүн бардыгын ошо шылуундар менчиктештирип алган. Ошонун негизинде мамлекет жакырланып кеткен. Анан ошол менчиктештирип алган эми ал эле мыйзам менен жасашкан да. Бирок ошол менчиктештирүү маалында негизинен мыйзамдар бузулган. Кайсыл мыйзам бузулган? Менчиктештирүүдө эң негизги туура бир талап коюлган да. Ошол менчиктештирип алган ишкана, мекеме өзүнүн профилинде иштеш керек. Мисалы, автобазаны алдыңбы? Ошол автобаза элге автобаза катары кызматын көрсөтүш керек. Сен бир заводду алдыңбы? Ошол завод элге жумуш орун камсыз кылыш керек дагы. Ошол жерде завод катары пайдаланып, анан ары өнүгүш керек. А булар эмне кылат? Булар автобазаны алат, жерини кесип сатат, машиналары, техникаларын такыр эле жок кылат, завод фабрикаларды алат, завод фабрикалар талкалашып имараттарын аны сатышат. Ал эми жерлерин
бөлүп базар кылышат. Мына ушинтип отуруп мамлекеттин мүлктү, элдин мүлкүн талаптанышат. Эми ошол мүлктөрдү биздин негизги милдетибиз болгон, элибиз ушул боюнча билесиздер сайрап эле келген, ыйлап эле келген ар дайым эле. Эмне үчүн ошо мамлекеттик мүлк мына завод талкаланып кетти, эмне үчүн бул жак талкаланып кетти деп. Керек болсо завод, фабрикалар, өндүрүштүк гана ишканалар эмес, социалдык объектилер да менчиктештирилип кеткен. Кээ бир жерлерде мектептер, бала бакчалар, ооруканалар ошолордон бери менчиктеп алышкан. То есть мамлекетти талаптануу процесси 2020-жылга чейин жүргөн да. Талаптаной беришкен. Бул лагерлер, спорт базалар, балдардын дем алуу жайлары, бүт бардыгы. Жанагы завод, фабрикалардын дем алуу жайларын айтпай эле коеюн. Мына Ысык көлдөгү пансионаттардын бардыгы менчиктештирип кеткен. Ошолордун бардыгы мамлекеттик ишканалардын пансионаттары болгон. Мына бардык мамлекеттик органдардын, министрликтердин пансионаттары болгон, МЧСтин пансионаты болгон, Минздравдын пансионаты болгон, экономика министрлигиники болгон, энергетика министрлигиники болгон. Ошолордун бардыгын талап тоноп адамдар өздөрүнө алып алган да. Бул деген мамлекетти өтө алсыздандырган. Мамлекеттин колунан эч нерсе келбей калган. Алсыз болуп жатып алышкан да. Ошентип мамлекеттик мүлктү талап тоноодон кийин эми ошо мамлекетти ичиндеги уюштуруу иштери дагы өтө начар акыбалга келген да. Уюштуруу иштери да министрликтерде, ведомстволордо, мамлекеттик ишканаларда, мына күч түзүмдөрүндө бардык эле жерде ошол бир гана нерсени ойлоп калышкан: жеке өзүнүн байыбысы кантип, кайсыл жерден ушул өзүнө байык топтош керек. Ошону гана ойлоп калышкан да. Ал эми мамлекеттин өнүгүүсү, эртеңки келечеги, ошол ишкананын келечеги, ошол ишкананын эртеңки мамлекетке кызмат кылуусуна шарттары ал боюнча ойлобой калышкан. Мен башкасын айтпайм, мына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде биздин кызматкерлердин иштөө орундары жок болгон. Мисалы мына айтып коеюн, Сузак районунун райондук бөлүм библиотекага окшогон бир жерде отурган. Базакоргон райондуку соттун имаратында отурган, бир бурчунда, 2 комнатасында. Нокен районуку маданият үйүнүн бурчунда отурган. Ташкөмүр шаарыныкы бир менчиктештирилген эле бир үйдө отурган. Алабуканыкы мисалы барсаң, мен киргенимде биринчи барган, үстүнөн тамчы өткөн, ичи сыз талкаланган бир үйдө отурушкан. Так, мына бардыгыны ушундай болгон. Бардык жерге барса. Жалал Абад облустук Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына барсаң, 1 комната, 2 комната, 1 этаж, жарым этаж кошуп отуруп, ал жер өзүнчө эле бир мындай бир кептеркана болуп калган. Машина кирсе чыга албайт. 20 соток мындай кичинекей, 20 соток эмес, бир 12 соток жерде болгон. То есть иштегенге эч кандай ыңгайсыз. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кыла турган органдын иштөө жери жок болгон. Себеби мамлекеттик жетекчилер ошого көңүл бурган эмес, карашкан эмес. Мен башка ишканаларды айткан жокмун, эң керектүү ишкананы айтып атам. Ушул эле акыбал республиканын бардык жеринде болгон. Бардык жеринде республикада ушундай болгон акыбалы. Так, мына ошолордун бардыгын кайрадан куруп чыгыш керек болчу. Аны үчүн биз негизги маселебиз коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Ушунун бардыгы келип отуруп тамыры коррупцияга илешет. Коррупцияны жок кылууда же болбосо коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүдө негизги маселе бул саясий эрк керек эле да. Саясий эрк керек эле. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ошол айтты. Менде саясий эрк бар. Менин жаныма эми ошол менин саясий президент катары саясий эркимди ишке ашыра ала турган адамдар керек деп ушундай чечкиндүү кадамга барды да. Анан ошол президентибиздин коррупциядан күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлоймун бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо ишке ашыруунун негизинде мамлекетибизде коррупциялык элементтер азайды. Азыр мамлекеттик органдардын арасында коррупция кылуудан жок дегенде айбыгып, мыйзамдан коркуп, токтоп калышты да.
Эми ушул процессти биз мындан ары өнүктүрө бере турган болсок, коомубуз, мамлекеттик органдарыбыз ушуга көнөт. Коррупция кылбай жашаганга мүмкүн экендигине көнөт. Мына кайсыл бир убакытка чейин биз буларды мыйзамдын каттуулугу менен кармап турушубуз керек. Кайсыл бир убакыттан кийин жаңы муун келет дагы. Ошол коррупциялык элементтерди болтурбоо бул күндөлүк эле турмуш болуп калат да. Күндөлүк эле көнүмүш турмуш болуп калат. Мына башында мага да чоочун карап жүрүштү. Бул эмне деген? Неужели Ташиев взятка албайт? Неужели Ташиевди сатып алса болбойт? Неужели бул байлыкка кызыкпайт же башка нерсеге кызыкпайт? Жок, муну биз кызыктырабыз деп аракет кылып көрүштү. Ар түрдүү случайлар болду. Тим эле үрөй учурган, чачың тик тура турган случайлар болду. Менин үйүмө чейин коробка акчаларды көтөрүп келгендер болушту. Мына ушуну чечип бериңиз деп. Аларды чечмек тургай кайра өздөрүн жазалап, каттуу жазалап. Ошондон кийин алардын бардыгы бир жагынан түшүнүштү. Мына башында баягы ушу коррупция менен күрөшөбүз деп биз буларга каттуу, аеосуз күрөш ачкан маалда бизди жаман көргөндөр да көбөйгөн. Ой, калп эле бизди жаман көрсөтүп токтоп калар бекен деп бизди коррупционер деп да чыгарды, пара алгыч деп да чыгарды, ар нерсе деп чыгарышты. Бирок акыр аягына келгенде коомубузда бүгүнкү күндө коомубуздагы мындай ишенип калды. Биз чынында коррупцияга каршы күрөшүүнү алдыбызга максат кылып койгонубузду, мамлекетибиздеги түзүлүштү, акыбалды оңдошубуз керек экендиги биз максат кылып койгондугубузду коомубуз түшүнүп калды. Мындан ары дагы ошол коррупцияга каршы күрөшүүнү токтотпостон акыр аягына чыгарышыбыз керек. Эгерде Кудай буйруп ден соолук берип тынчтыра турган болсок, мен ойлоймун, буквально уже 1-2 жылдын ичинде коомубуз такыр өзгөрөт.